Жашоо турмушубузда биз көп учурда пропорцияга туш келип, жашоо турмуштун көп эсептери пропорция менен чыгаруу белгилүү. Пропорция чыгарарда мурда катышка бир аз мисал келтире кетели. Мисалы 5 килограмм капуста, базардан 5 килограмм капуста жана 2 килограмм помидор сатылып алынды дейли. 5 килограмм капуста жана 2 килограмм помидор. Мындай суроо берсек болот. Капуста помидордон канча эсе көп сатып алынды деп. Өзүбүз билгендей анда 5-ти 2-ге бөлөбүз, анда барабар 2,5 чыгат. Муну кандай түшүндүрөбүз? Капустанын алынган капуста помидордон 2,5 же болбосо 2,5 эсе көп сатылып алынды дегенди, же тескерисинче помидор капустага караганда 2,5 эсе аз сатылып алынды дегенди билдирет. Анда 5 бөлүнгөн 2 деген жазуу мына берки сызыкты бөлүү эле эмес, 5 катышкан 2 деп да окусак болот экен дагы. Анда бул катыш бир сан экинчи сандан канча эсе чоң же канча эсе кичине экендигин билдирет. Анда 5-ти 2-ге бөлсөк, азыр көрдүк 2,5 чыкты. Азыр биз дагы бир башка санды ойлойлук. Экөөнүн тийиндиси же болбосо катышы 2,5-ке барабар болгондой. 8-ти мисалы үчүн жөн эле жаздык. 3,2-ге бөлсөк 2,5 чыгат. Демек, мына бир катыш менен бул катыш бири-бирине барабар болуп калды. 5-ти 2-ге бөлсөк дагы 2,5 чыгат. 8-ти 3,2-ге бөлсөк дагы 2,5 чыгат. Анда ушул эки катыштын бири-бирине барабар болгондуктан барабар белгисин койсок, анда бул эки катыштын барабардыгы пропорция деп аталат экен. Анда пропорцияны чыгарып атканда бул пропорциянын 5 четки мүчөсү, 3,2 четки мүчөсү, 2 ортоңку мүчөсү, 8 ортоңку мүчөсү болот. Пропорциянын эң негизги касиети, мисалы үчүн Анын Бга болгон катышы барабар Мдин Мге болгон катышы десек, бул пропорция болду. Эки катыш бири-бирине барабар болуп калды. Эң негизги касиети четки мүчөлөрдүн көбөйтүндүсү ортоңку мүчөлөрдүн көбөйтүндүсүнө барабар болот. Көп эсептер ушул пропорциянын жардамы менен чыгат. Мисалы, илимде, географияда көп колдонгон бир мисалды чыгаралы. Карта түзүүдө, былтыр кандайдыр райондун жердин картасын түзүп аталык дейли. 72 километрди, жашоодо турмушта 72 километрди картага 3,6 сантиметр кылып түшүрүштү. Суроо: эгерде эки айдын ортосундагы аралык, эстеп коеюн, аралык 12,6 сантиметр болуп картага түшүрүлгөн болсо, эки айдын ортосундагы аралык канча километрге барабар дейт. Демек, анда мындан пропорция түзөбүз. Анда 72 километрди 3,6 сантиметр кылып түшүрсөк, анда бизден сурап атат 12 картага 12,6 болуп түшкөн айылдардын ортосундагы аралык канчага барабар деп. Биринчи бөлчөктө бул жерге аралыкты жазганбыз. Мына өзүнүн натуралдык айылдардын ортосундагы аралыкты. Демек, анда ошого жазат. Бул картадагы масштаб менен картадагы масштаб анда төмөн жагына жазылат. Азыр эле айткандай, биз бул пропорцияны четки мүчөлөрүн көбөйтөбүз, 72-ни көбөйтөбүз 12,6-га барабар ортоңку мүчөлөрдүн көбөйтүндүсүнө барабар болот. 36-ны x'ке көбөйтөбүз. Анда x'ти табыш таптакыр кымбат эмес. Барабардыктын сол жагында турган белгилүү сандардын көбөйтүндүсүн 72 көбөйтүлгөн 12,6-ны көбөйтөбүз, бөлөбүз 3,6-га. Бул жерден буларды көбөйтүп 3,6-га бөлсөк 250
2 çıgat eken. Oşentip anda kartada 12,6 santimetr bolup düşkün 2 ayın ortasında aralık yer betinde 252 kilometrege baravar bolup eken. Onu öyle çıgarıp aldık. Ekinci misal verelim. Dağı proporsiyanın jardamı menен çıgarıcı ekinci misalды көрgөzөйүn. Ekinci misal aşkana jönүндө bolsun. Aşkanada tamak daярдоодо борщ үчүн төмөндөгүдөй норма берилсин. 100 gram etке 100 gram etке 60 gram kızılça koşulat deylik. Borçko özümüz belgili болгондо kızıl kızılça koşulat. Anda sonra egerde et 650 gram bolup kalsa, egerde et 650 gram bolup kalsa, demek kişilerin sanı көп болгон bolsa керек, anda kızılçadan kançаны alууга туура келет дейт. Жогорудагыдай эле пропорция түзүү менен чыгарылат. Анда 100 gram etке 60 gram kızılça koşulsa, anda 650 gram etke kança kızılça koşulары belgisiz bolup atkandыктан аны x дейли. Proporsiyanın negizgi kasiyetini faydalanıp çetki müçölörün көбөйтөбүz. Anda barabar bolup ortoңку müçölөрünü 650'nü көбөйтөбүz 60'ga. X'ti табыш болсо өтө жөнөкөй. Белгилүүнү 650 көбөйтүлгөн 60'ты bölөбүз 100'gө. Barabar. Буларды бөлгөндө көбөйтүп туруп кайра бөлсөк 390 чыгат экен. Ошентип эгерде борщ даярдоодо норма мынандай берилген болсо 100 gram etке 60 gram болсо, анда эгерде сиздерде 650 gram etиңиздер бар болгон болсо, ага сөзсүз түрдө 390 gram kızılça koşuluşu gerek eкен. Жолу 390 gram болду.